Мурун башка вакцина алдыңызбы? Өлкөгө өз салымын эмдөөдөн өтүп болсо да кошкусу келген Нурболот 21 жашта. Ал ар кандай жалган маалыматтарга ишенбестен өз каалоосу менен келип эмдөөдөн өтүүдө. Себеби өзүнүн жана айланасындагылардын ден соолугунун чыңдыгы ал үчүн башкы орунда. Буга чейин апам менен байкем алып кеткен, мен 3-үй бүлө боюнча. Анан өз калым менен келдим, себеби ушу дүйнөдө адамдардын ооруп аткандарын, өлүп жаткандарын көрүп атабыз. Анан ошого мындай бир кандайдыр бир коомго жакшы бир салымым болсун деп, өзүңдү сактасаң, коом да сакталат деп айтат. Ошондуктан вакцина алайын деп келдим. Оорунун аягы дагы деле суйлы элек. Акылатчандардын айтымында 10 августка карата облуста COVID-19 илдети 9 адамдан аныкталса, 17 адам бул илдеттен сакайып ооруканадан чыгарылган. Жалпысынан 177 адам бул ооруга чалдыккан. Анын 47си дарыгерлердин көзөмөлүндө. 130-у үй шартында дарыланууда. Өпкөнүн кагынуусуна кабылгандардын саны да көңүл жубатарлык эмес. Тагыраагы 39 адам бул ооруга чалдыгып ооруканада. Ал эми бул илдеттерден 13 бейтап өтө оор абалга кептелген. Азыркы күндө алар дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө турат. Басымдуу бөлүгүн бул Нарын району, Нарын шаары, анан ат башы болуп атат азыр. Баягы эле миграцияга, туристический азыр сезон болуп атат. Возможно, бул Нарын шаарына көп келишет, андан тышкары ат башыга да көп барышат. Кочкорго, ошол региондордо негизгисинен көп. Биринчи вакцинанын жардамы өтө чоң болуп атат. Жаңы эле айтып кетпедимби? 130 адам жеңил формасы менен ооруп үй көзөмөлүндө депчи. Ушулардын баары ушул вакцинанын жыйынтыгы да ошол 130 адам вакцина албай туруп эле анан больницага жатып калганса дагы өтө кыйын болмок. Ошонун баары ушул вакцинанын жемиши да. Мына ушундай кырдаалдан улам медицинага эмгеги сиңген дарыгерлер элди эмдөөдөн эч кооптонбостон өтүүгө чакырышууда. Маселен, медицина тармагында 40 жылдан ашуун эмгектенген. Облуска белгилүү хирургдардын бири Мурат Атбаев COVID-19 оорусуна каршы сайылып жаткан вакцинада эч кандай терс көрсөткүчү жок экенин билдирүүдө. Анын айтымында бул сайылып жаткан вакциналар деле кадимки буга чейин колдонулуп келген кызамык, кептөөр, туаса шал ооруларына каршы сайылган вакциналардын бир түрү. Бул оорудан кутулуунун бир эле жолу бар. Бул жанагы эмдөө жүргүзүү. Ушул коронавируска каршы эмдөө вакцин сайдырууга. Эгерде өзүңөрдүн үй бүлөңөргө, өзүңөрдүн бала бакыраларыңа, ага тууганыңа душман болбосоң, эмдөөгө каршылык көрсөтпөгүлө. Биз бир кезде ушинтип молдолор эмдетпе деди, анан ал арам экен деген сөздөр болчу. Азыр мынакей республикалык муфтият өзү закөмесин чыгарып, токтомун чыгарып, мына мечиттердин баарына таратты. Азыр дин кызматкерлеринен деле мен эмдетпеймин деген кишини көрө элекпиз. Баардыгы тең түшүнүү менен мамилелешип атат. Бул жаңгыс эле өзүң үчүн эмес, семьяң үчүн эмес, жалпы эл үчүн. Учурда өлкөдө эмдөөдөн өткөндөрдүн көрсөткүчү 18%дан ашса, облуста бул көрсөткүч 15%дын айланасында. Дарыгерлердин айтымында баштагы караганда эмдөөгө келгендердин саны күн сайын арбып келет. Маселен, Нарын шаарынын үй бүлөлүк медицина борборунун имаратында жашкан эмдөө пунктуна 2 саат аралыгында 10дон ашык адам кайрылып, өз ыктыярлары менен эмдөөдөн өтүшкөн. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Нарын шаары.